Kırgızstan kul götür algala. Taza, açık aykın, adalet çeçimlerdi çıkara turgan sottordu tandayбыз. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө соттordун айлык маянасын да көбөйтүрөбүз. Эмнеге дегенде 30 000 алган сот эч качан бир адилет чечим чыгарат деп эч ким кепилдик бере албайт экен. Ошондуктан соттордун айлыктарын көбөйтүрүп, Кудай буйруса бул маселе дагы мындайчасын айтканда аягына чыгарабыз. Андан сырткары биз былтыр келгенде айтканбыз. Мына пособияларды көбөйтүрөбүз дедик, пенсияларды көбөйтүрөбүз дедик. Мына быйыл болуп көрбөгөндөй 30 жылдын ичинде бюджет эч качан профицитке чыккан эмес. Кайсы бир жылдары 16 миллиард, 17 миллиард, 21 миллиард, 28 миллиард сомго чейин дефицит болуп келген. Дефицит болуп келген. Мына быйыл бюджет толугу менен аткарылып 1 миллиард сом профицитке чыкты. Ошонун арты менен мына пенсия пособияларды көбөйтүрдүк. Пособиялардын bir neçe kategoriyaların 50%'a көбөйтүрдүк. Пенсияларды мына 500 сомго, 600 сомго азбы көп кошулуп атат Кудай буйруса. Урматтуу туугандар, мына өнүгүү процесстери бүгүнкү күндө мындайчасын айтканда жүрүп атат. Şu Ravshanbeyni kollaymiz. Xudoyim Allah qo'llab qo'ysin. Biz sababchi bo'lib qolaylik. Xudoyim Ravshanbegimiz qishtog'imizga ko'p yaxshiliklarni qilgan. Endi buni buyog'i ham saylanib qolsa, Allohim ko'p ishlarni qiladi. Hammamiz bir ovozdan 28-noyabrga shu niyat qilib turibmiz hammamiz. Biz sababchi bo'lib Allohim qo'llanib qolsin. Birinchidan mına былтыр Мекенчил партиясы менен барганда biz aytganбыз. Biz konstitutsiyani o'zgartiramiz dedik. Parlamentlik правленияны жокко чыгарып, konstitutsiyani o'zgartirib, mına prezidentlik багытты алдык бүгүнкү күндө. Biz mına sizlerдің жардамыңыздар менен, Kırgız elinin jardamı menен, oşonun içinde özgöçe Kaşgar kışlak elinin jardamı menен konstitutsiyani özgörtürdük. Referendumda sizler katlı kollap berdingizler. Sizlerge daha bir jol çoğun razıçılık bildirip koyup ruhsat edingizler. Eğer özümüz öğretkenday, şaylooga çeyin taqdirlar bizim kolumuzda olsun, şayloodan keyin taqdirimiz sizlerдің kolunlarda olup kalat eкен. Oşonduktan, oşol жерге барганда да, ошол биздин аманаттарыбызды ошол жерге жеткирип, элдин үнүн жеткирип, элдин кандай ой максаттары болсо ошолорду жеткирип деген чоң ой тилектебиз. Сиздердин ушу аттанып аткан жолуңуздар байсалдуу болсун. Мен бүгүнкү күндө сиздерге дагы бир жолу суранып кетем. Бүгүнкү күндө Кашкар кыштак эли келгиле, Кашкар кыштак эли көп улуттуу эл, Кара Суу эли көп улуттуу эл, бардыгыбыз биргеликте, ынтымакта, достукта, бир туугандыкта келгиле кол кармашып бирге кадам шилтелик. Келгиле эртең 28 ноябрь күнү боло турган шайлоолордо биримдикти сактап, Кудай кааласа достукту ушунчалык туу тутуп, Равшан Сабировду колдоп беришиңерди сурап турам. Рахмат.